Арыспекович, мен билбейм, сиздин поручениңиз болсо керек, мага азыр регламенттин бир немесин алып келиптир. Мен окуп берейин. Голосование по простым законам проводится в дни заседания с 15 часов. Түшүнүктүү. В случае выхода депутата из зала заседания во время голосования, его компьютер подлежит отключению и председатель объявляет повторная регистрация. Значит, мен залда жок болгондо менин кнопкамды бирөө баса алат деген норма бул жерде жок. Сиз өзүңүз жиберип атасыз мага ушул немени. Ал деген добуш берүүнүн алдында. Жок, ошол мына Добуш берүүнүн өтөрүнүн алдында, добуш берип атканда. Ооба. Добуш бербедик башын, добуш берип билдирди. Мыйзамдардын долбооруначы. Анда мен түшүндүрөйүн. Мыйзамдын долбооруна добуш берип атканда, ошондой болот сиз айтып аткан алда регламент. Ал тиги процедурный маселе. Мындай жакшылап тактап окуп алыңыз. Экинчи микрофон. Дасаңатбекович, окуганды мага үйрөтпөңүз. Мен окуганды аябай жакшы билем. Мындай замечательно айтып алып жүрүп сүйлөңүз мындан кийин. Жакшылап окуп алыңыз, аны акшыңдабай сүйлөңүз. Болду. Сиз отуруп туруңуз, анан артын коюңуз. Отуруп туруңуз сиз. Сизге микрофон берилген жок. Отуруп туруңуз ордуңузга. Экинчи микрофон. Урматтуу депутаттар, бул жер сиздерге оюнчук эмес. Жогорку кеңеш, бул жерде элдин маселеси чечилиш керек. Бул жерде иштешибиз керек. Ар ким чыгып ойдо тоону сүйлөй берип, алып коюп кой деп. Дастан Артисбекович, сиз туура алып барып атасыз. Бекемирээк туруңуз. Майда чабактарга жол бербеңиз. Рахмат. Рахмат. Сунушту эске алабыз. Анда урматтуу депутаттар, күн тартибинде маселени кароого өтөбүз.